Assalamu alaikum урматтуу биздин сарп сагын көрөрмандар. Сиздер менен биз сабактарыбызды улайбыз. Сиздер менен биз 5-чи сабакка келдик. Ал этиштин баптары тууралуу болот. Арабча ал абвабул фи'али деп аталынат. Биз буга чейин этиштердин кошумча тамгасы бар, кошумча тамгасы жок, негизги тамгалары 3, негизги тамгалары 4 болуп бөлүнүшүн үйрөнгөнбүз. Эми мына ошентип экөөнүн бириктиргенде мындай жыйынтыкка келебиз. Караңыздар, этиштин мурунку сабакта 2 жолку бөлүнүшүн кайчылаштырып 4 түрдүү этиш чыгарабыз эми. Биринчи, кошумчасы жок 3 тамгалуу этиш бул арабча сүласи мужаррат деп аталынат. Мисалы, дараба дегендей. Негизги тамгалары 3 тамгалуу 3 этиш. Экинчиси, кошумчасы бар 3 тамгалуу этиш. Сүласи мазидун фихи деп атайбыз буну. Мисалы үчүн адраба дегендей. Негизги тамгалары 3 эле, бирок хамза кошумча тамга болуп кошулду. Үчүнчүсү, кошумчасы жок 4 тамгалуу этиш, аны рубаи мужаррат деп атайбыз. Мисалы, дахражага окшош. Негизги тамгалары 4, эч кандай кошумчасы жок. Негизги эле тамгасы 4. Анан кийинкиси 4-сү болсо, кошумчасы бар 4 тамгалуу этиш. Аны рубаи мазидун фихи деп атайбыз. Мисалы, тадахражага окшош. Бул жерде та кошумча тамга болуп кошулду. Эстете кетели, бул жерде ошол тамгалардын кошумча кошулуусу менен маанилер өзгөрөт. Кошумча маани көбөйөт. Эми биз жогоруда өткөнбүз. Этиш кошумча тамгасы бар же жок экендигине карап 2-ге бөлүнөт. Ошону бир кайталап коелу. Биринчиси кошумча тамгасы жок этиш, мисалы, дахала окшош, ал мужаррат деп атаганбыз. Кошумча тамгасы бар этиш, мисалы, адхала мазид фихи деп аталарын биз өткөн сабактарда айтып өткөнбүз. Жана дагы бир кайталап кетейли. Жогоруда кошумча тамга болуп кошула турган тамгалардын саны 10, алар таслимун ва ханаун деген сөзгө чогулган деп айтканбыз. Та, син, лам, я, мим, вау, ха, нун, алиф, хамза болуп, мына ушул тамгалар гана кошумча тамга болуп кошулат дегенбиз. Анда эмесе мына ушул көнүгүүлөрдү иштейбиз. Төмөндөгү этиштер кайсыл баптардан экенин аныктагыла деген. Сиздер буну аныктайсыздар деген ойдобуз. Анда эмесе биздин тапшырманы алып алыңыздар. Тапшырма мына ошол төмөндөгү этиштер кайсыл баптардан экенин аныктап келесиздер. Өзүңүздөр аныктап, көнүгүп машыгасыздар деген ойдобуз. Анда эмесе сиздерге чоң рахмат сабакка катышып бергениңиздерге. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.